Казакстанда 17 жаштагы келин кайнененин чачын жулуп, башын жарып, тишин талкалап салды. Казакстанда 17 жаштагы келин кайненесин сабап салганы боюнча видео соц тармактарда жарыя болду. Токмок жеген апанын видеосун кошуналар интернетке жарыя кылган. Буга чейин да мындай окуялар көп эле болуп келген. Келиндин бул кылыгын коомчулук жазасыз калтырбоого чакырууда. Булак Назар Ньюс. Тилемчилик кылган энеге жардам берилет. Социалдык тармактарда тарап жүргөн эненин сүрөтүнө Ош шаардык мэриясынын көңүл бөлүндү. Бул тууралуу Азамат Абсатаров билдирди. Социалдык тармакта талкууланып жаткан эне 80 жаштагы Шыман Арбаева. Ал Оштун Озгур айылынын тургуну. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынан алынган маалымат боюнча шаардын ар кайсыл жеринде тилемчилик кылып жүргөн энеден соц кызматкерлер кабар алып турат. Өзү жатак үйдөн баш тарткан. Соц кызматкерлер эки небересин Борукердик үйүнө тапшырып тарбияланууда. Неберелеринин абалы жакшы, баласы каза болгон. Озгур айылында туугандары жана жашоого үй бар. Тиешелүү кызматтар көзөмөлгө алып жардам берилет. Булак Назар Ньюс. Жүзү жоктор элдин башын айлантууда. Кызык эле жанбыз. Далилдүү айтылган нерсеге ишенбей кайдагы бир жорумга аң сезимди алдырып алып, алаңда олтуруп калабыз. Негизинде азыр жүзүн көрсөтпөй, амалданып, түркүн түстөгү ушактарды таратып, түк болбогон имиштерди токуган шылуундар бизди бийлеп алгысы бар. Тим эле жаныңда жүргөнсүп кеп козгошот, денени ичирткенткен эпчилдер. Эми алар деле алыстан келген жок. Арабызда эле шынаарлап, куйтуланып, ак көрүнгүсү келип, ойсолоктошот. Бир аз жазмакерлик өнөрү барлар ошондой ыкмак өтүп алышкан. Сөөг ыргыткан кожоюндарына чөп илешер замат колуңдан ызылдап чыга калышат да, жотоңо чейин асылып жатып калышат. Акыйкатында ушундай балекеттер элдин мээсин тегеретип, өзүнө ыңгайлуу маалыматтарды чаптай салууга кызыктар болгону алаканга салгандай көрүнүп турат. Бир жагынан мындай жүзү жоктор коомчулуктун рак шишиги десек туура келет. Эмне үчүн булар өзүнүн нагыз сүрөтүн кое алышпайт? Себеби алар ушак таратууга чакырылган фейктер дегенге арзыйт. Ал эми эч нерседен коркпогон, өз пикирин айтуудан корунбагандар түз эле жообун берүүгө даяр. Баарынан да эки жаат болуп алып, акыйнек айтышканда кээде бооруң эзилет күлө берип. Жаман илдеттен кутулбай калдык го, мындан ары жүзү жоктор арбыганы менен түк азайбайт. Бале болду. Булак ачык сөз.